Улуу манасчы Сагынбай Орозбаковдун варианты боюнча Манас Баатырдын ажылыкка жөнөгөнү эпизоду сиздер үчүн. Бул үзүндү белгилүү манасчы Рыспай Исаковдун Сагынбайдын манасы аттуу китебинен алынды. Семетей 3 жашка чыгып калган. Капырдын калкын таратып, Кара кыргыз уругунун кадырлуусун санатып, уулун отургузмак болду. Кошой баштаган катарлашкандарды чакырды, тоюна 90 бээ сойдурду. Казактын Төлөбеги Семетейди сүннөткө отургузду. Атадан калган нарыктын баарын жасап, бата кылып болгон соң, Манас элге кайрылып, Меккеге аттануу боюнча улуктардан уруксат сурады. Акун кандын кызы 2 жашта экен. Баягыда Каңгайга каран салганда, Калчандын журтун алганда Акун аскер алып, жол тосуп, кызмат өтөгөн. 6 жыл айланышып жүргөн немелер ошондо достун түбү доо дешип, бел куда болушкан. Анда жаштары 30 эле. Өлөңдүү жерди өрттөдүм, тулаңдуу жерди тутаттым. Кара сууга кан куйдум, суу ордуна кан төктүм, конч ордуна кол сөктүм, бөрк ордуна баш кестим, бөз ордуна көз тештим деген Манас ошолордун баарын эстеп, ошол кызын уулуна берүүгө макулдугун сурады. Эмитен сөз бекитишип, узак сапардын алдында кайрадан бир убадалашып коюуну туура көрдү. Калыңга деп 60 жамбы 1000 дилде, 30 кара, 30 ак, 30 сур кылып, жалпы 90 добурчак ат байлатты. Калың берип кыз алмак ошол экөөнүн үлгү болуп калган экен. Бул окуянын аягы Айчүрөктүн ырына барып такалат. Көпчүлүк ушул сапардан Манасты келбей калат деп кейип турушту. Кайры тийген кары жаш көзүн жаштап, калкасы тийгендер кайгыга батты. Багдөлөттөн туулган балдар келди. Энеси чыйырды да келди. Акункан менен Кошой ким Манас менен кошо барып, ким мында кала турганын аныктагысы келип, өзүнчө бөлүнүүсүн өтүндү. Арамдан тууп пак болгон, айрысын таштап так болгон, ак ислам дин каалап, атасынан жат болгон, эгизин таштап так болгон, эгем таала дин үчүн энесинен жат болгон Алмамбет, ата-энемден безгенмин, акыреттин камы үчүн, аманат курган жан үчүн атамдын башын кескенмин деп баруучу жакка чыкты. Өз аты Жанугул болгон Сыргак менен Токотай да баруучу жакка бөлүндү. Төрөсү баштап 4 баатыр буудандан тандап минишип, буулумдан тонду кийишип, ажылыкка аттанмак болушту. Дүйшөмбү күнү түйшөлүп, шейшемби жеңил күн, ушул күн жүрөт го деп, жерге жээги ойлонуп, 90 жашка келген энеси чыйырды. Саясы тийген чынарым, таканагы алтын тынарым, көзүмдүн бүткөн карасы, көңкү кыргыз сарасы, тула боюм тунугум, туу казанат кулунум, аман барып соо кел деп тилек айтып, 2 көзүнө жаш толду. Кош бөйрөгү болкулдап, коңгура ыйлап солкулдап, аккан жашы бетин жууп, Манасты алкымынан Алмамбетти бетинен өптү. Сыргак үчүн сыздады, чын дүйнө кеткен эмедей, чымын жанын кыстады. Токотай менен коштошту. Бактөөлөт да наалып калды. Кайгырбаган адам калган жок. Өксөгөн жандар көп болду, өлүмдөн жаман кеп болду. Кайыптын кызы Карабөрк, Айгандын кызы Алтынай, Шооруктун кызы Акылайды астына салып, 3 жашар баласын колуна алып, байбичелердин артынан Каныкей келди. Алыска сапар аттанган Айкөлгө аялдары ыраазычылык билдирип турушту. Аңгыча баласы чыркырап ыйлап, аны көрүп болкулдап, баатырдын бою солкулдап, ботосун көрүп майышып, боздо ыйлап кайышып, атпай журтун муңайтты. Баласын бооруна кысып, 3 бакырды үшкүрүп, жаратканга тапшырып жөнөй берди. Аларды көргөн адамдын боюнда акыл калбай, аккан жашы буурчактай, айрымдары эстен таанды. Караногой уругу кайгыланып куруду. Бай Жакып балкылдап ыйлап, Ажыбай менен Чалыбай ак борчук атты алдыга тарта берди. Садагага 7 кой жетелеп, 80 000 кишинин кашында аттанып жаткан Манастын көңүлүнө дагы бир ой кылт этип, артындагы көпчүлүккө кайрылды.
Сапардын жөнү бир башка, салтанаттуу сайгашка, ажынын жолу бир башка, акыры турган көй кашка. Саясат күттүм жашымдан, сыймыгым кетпей башымдан, улуктук күттүм жашымдан, урматым кетпей башымдан. Өлөңдүү жерди өрттөгөн өткүрдүн баарын урундум, өчөшкөндүн жалмаган жеткирди багып курудум. Колуңдан алып бир булуң, которуп кайра бере албай, кол кошунуңдун ичинде коркуу менен келе албай, жедиргениң барсыңбы? Кокустан билбей сөзүңдү, манас кылды баландай дедиргениң барсыңбы? Аңдабастан артылып, камчым тийген барсыңбы? Жамандык жетип биздерден жапалуу болгон барсыңбы? 40 муда жете албай, капа болгон барсыңбы? Манас минтип сурап турганда, таарынычым бар деп кылайган адам чыккан жок. 40 чоросу буркурап, кыргыздын баары чуркурап, залимдик сизден көрбөдүк, жамандык ишке көнбөдүк, атпай журтка аркаң тийди, калың журтка калкаң тийди. Мындайды неге сурайсыз, аман барып келиңиз деп калышты. Коштошкон элдин баарынын соңунда мууну бошоп сөгүлүп, буурчактап жашы төгүлүп, ургаачынын улугу Каныке коштошту. Ал жерде жалаң аялдар озондоп турган. Аларга Аруке кайрылып, кайрат айткандын ордуна аларга кошулуп кайгыга баткандарды жемеге алды. Ак борчук аты минип, ак тастарды башына илип, манас жолго аттанды. Артынан Алмамбет, Сыргак, Токотай ээрчип бастырды. Караламан журт жай-жайына тарады. Оолагыраак атчабым жерге узап барып, кайра артына кылчайып Кошойго кайрылды. Алтайдан аттанып чыккандагы жанып-жунуп эки жолдун жакынын сурады. Анда Кошой: Түркүстанда бир жол бар, типти жакшы жол ошол. Жаныптын жагы жаман жол, ашуусу бийик, тоосу көп, асылар душман жоосу көп. Төмөндөп чөгүп барарсың, дөбөт жолго саларсың. Кагалактын жери бар, калчадан каапыр эли бар. Ал жолдо Алаткак деген бар. Ал адам эмес, пер эмес, адам уккан кеп эмес. Аягы жалгыз, колу 5, тиши болот оозу жез, күлүктүгү куштан тез. 40 күн сапар жүрсөң, Дагыстандын чөлүнө, Шор Дайранын көлүнө жетесиң. Аманжол жүрүп Түркүстан жагын бет алсаң, Алтайдан чыкканда муздуктун тоосунан өтөсүң. Ак мөңгүлүү тоо менен, арадан суңшоо суу менен жүрүп, Сырдын боюн сыдырып, Түркүстанды кыдырып, Кебилдин жолун сыдырып, дагы Шордон кечерсиң, талабыңа жетерсиң. Эки жолдун багыты ушундай. Канкор Манас. Кайсынысы менен жүрсөң өз эркиң деп багытын көргөзүп берди. Ажыбай кепке аралашып, Манасты Канкор дебей, Ажы деп атоо керек, деп ортону күлкүгө бөлөдү. Болжолум журттан бөлүндү, мойнума алып өлүмдү. Жаманда болсо жаныптын жолуна салайын, жакын жак менен барайын. Жамандык кылган жан болсо жайы күйүн карайын, деп жанып жагына салды. Бакай баш болгондор коштошуп кала беришти.